Кыргызстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен биринчи болуп Google'дын Street View тиркемесине кошулду. Долбоор 1,5 жыл бою даярдалып, жайкы туристтик сезондун алдында ишке кирип олтурат. Google Street View Google карта сервисинин бир тиркемеси. Google компаниясы картасын 2005 жылы иштеп чыккан. Ал эми Google Street View 2007 жылы 25 майда ишке кирген. Алгач АКШнын бир канча шаарларынын сүрөттөрү жайгаштырылган. Биринчи 4 жылда 15 өлкөнүн, 2012 жылы 35 өлкөнүн, 3000 шаарларынын сүрөттөрү пайда болгон. КМШ мамлекеттеринен биринчилерден болуп Москва жана Санкт-Петербург шаарлары кошулган. 2013 жылы Орусиянын 200 райондору киргизилген. Айрым маалыматтарга караганда Google 2015 жылы Крым жана Лугансктын сүрөттөрүн тиркемеден өчүргөн. Бул тиркеме дүйнөнүн 69 мамлекетинде көрсөтүлөт. Эми чет элдик туристтер Кыргызстанга дагы виртуалдуу саякат жасай алат. А бул болсо өлкөгө келүүчү реалдуу туристтердин санын арттырат деген ишеним чоң. Аябай көп туристтик трафик жасайт деп айтууга кыйын. Бирок ошондой эле бул кандай десем, негизи көп өлкөлөр туризм менен алек болгондо алар реклама кылышат эмеспи, жардама беришет, биздин өлкө мындай тигиндей депчи. Бул деле кандайдыр бир витрина болуп калат да. Анан болгондо да жөнөкөй витрина эмес. Мисалы, бизде чын айтканда сайттар көп. Кыргызстандын сулуу жактарын, жакшы жактарын көрсөткөндөрчү. Бирок аларды эч ким билишпейт. Көпчүлүк биздин кандай десем, целевой аудитория билбейт ал сайттардычы. Алар мүмкүн Кыргызстандагылар кээ бирлер билет, мүмкүн СНГ тарабындагылар билишет. Башка жактан бай өлкөлөрдөгүлөр англис тилинде сүйлөгөндөр аны билишпейт. Street Google View болсо, ал чоң компанияныкы болгондон кийин Google'дун колдонуучулары, Google'дун сервистерин колдонгондор аябай көп. Өзү бренд болгондон кийин ошол эле кандайдыр бир таасир берет да. Бул Google барып тартып келиптир. Эгерде Google'дун машинеси ака барып аман эсен келсе, значит ака деле барса болот дегендей айтса болот да. Анткени көп бияктан туристтер тоскондор айтышат экен. Ошо туристтер келип аябай таң калышат. Биз ойлогон силер аттар менен жүрөсүңөр, жолдоруң асфальт жок, интернет жок депчи. Ошондой бир көрүнүш бар да. Анткени эч ким билбейт да көбүчө. Кыргызстан десе, бул аягында стан бар, бул баягы Афганистан, ушундай сыяктуу бир өлкөсү деп ойлошот экен да. Ошон үчүн эгерде Google Street View бияка келип аман эсен чыгып кетти, значит биякта деле жашоо бар, биякта деле көрө турган нерселери бар деп мүмкүн ошол деле бир позитивдүү таасир берет деп ойлойм да. Ал арада кесиптешим Жазгүл Масалиева Google'дын Street View тиркемеси аркылуу Бишкектин бир катар жерлерине виртуалдуу дагы, реалдуу дагы саякат жасаганга үлгүрдү. Ал турсун АКШнын айтылуу ак үйүнө дагы кирип чыкса болот экен деп баарыңыздарды виртуалдуу саякатка чакырууда. Мынакей биз азыр эле Google Street View'дан көргөн өкмөт үйүнүн алдында турабыз. Кыргызстан өкмөтү жайгашкан бул имаратты, бул аянтты дүйнөнүн каалаган бурчунан каалаган киши кирип көрө алат. Бирок азырынча имараттын ичине кирип саякаттоого мүмкүн эмес. Анткени менен мисалы АКШнын ак үйүнө Google аркылуу кире алабыз. Американын ак үйүнөн сырткары дүйнөдөгү белгилүү маданият жана искусство жайларына сүрөттөр аркылуу кирип чыгууга болот. Бирок азырынча дүйнөнүн 8 өлкөсүнүн АКШ, Британия, Австралия, Жаңы Зеландия, Франция, Канада, Ирландия жана Нидерландынын шаарларынын гана имараттарынын ичине тартылган сүрөттөрү бар. Кайсы бир шаарды кыдыруудан мурда тиркемеге электрондук дарегиңиз менен кирип, алдын ала каттамды түзүп алсаңыз болот. Бул адашпай убакытты үнөмдөп сейилдөөгө жардам берет. Google Street View'га Кыргызстандын дээрлик баардык аймактары кирген, бирок азырынча сүрөттөр толук эмес. Бул тиркем аркылуу Ысык көлгө эс алууга баруудан мурда көл жээгиндеги пансионаттарды карап чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Google Street View тиркемесинин архивинде учурда 10 миллиондон ашык сүрөт бар. Компаниянын кызматкерлери шаарларды сүрөткө тартуу үчүн 5 миллион километр жерди басып өткөн. Эреже боюнча компаниянын кызматкерлери гана эмес, жөнөкөй жарандар дагы, мисалы кыргызстандыктар эми тиркемеге өз сүрөттөрүн жөнөтө алышат. Колдонуучулардын сүрөттөрү тиркемеге колдонуучунун электрондук дареги же профили менен кошо жүктөлөт. Сүрөттөрдө адамдардын жүзү, автоунаалардын номурлары өчүрүлүп, так көрсөтүлбөйт.
Суу өзү тарткан сүрөттөр 2,5 метр бийиктиктен тартылат. Шаар көчөлөрү жөн гана сүрөт эмес, панорама менен көрсөтүлөт. Сүрөттөр атайын фотокамера менен 360-290 градустук бурчтукта тартылгандыктан айланасын толук камтыйт. Google Street View аркылуу дүйнөнүн ири 16 зоопаркына саякат жасап, андан сырткары океан астындагы суу алдындагы дүйнө менен таанышууга болот. Чындыгында кызыктуу саякат экен.